Жашоомдо мен мошенниктерди кармап алам деп ойлогон эмесмин. Кудай сактады бизди. Мегакомдон чалышты. Сиздин сим картаңыздын мөөнөтү бүтүп калды 1 жылдык дейт. Ошону продлять этип коюңуз, мага кодду айтып коюңуз дейт. Мен айттым, каяктагы годовое обслуживание? Бул адамдар 10 жылдан бери колдонуп жүрөт бир симканы десем, ошондой мөөнөтү бар экен, значит сен билбейт экенсиң дейт. Анан мен да ойлонуп кеттим, может жаңы функция чыгып кеттиби деп кодду айт десе айтып коюп алаксып кетипчи. Мен мээмде да канча мысль менен жүрөм, өзүңөр билесиңер, ишкер адамбыз. Анан макул өстүм, мен сразу Мегакомго чалдым. Ушундай функциялар барбы депчи, оператор айтты, булар мошенниктер деди. Анан түшүндүм. 5 мүнөт өтпөй эле кийин Демирбанктан чалышты мага. Биз кредитный отделбыз, сизге 200 миң сом кредит одобрить этилди, кодду айтып коюңуз, акча түшөт деди, окшойт адашпасам. Мен ошол жерде кармадым да, ошол жерде сөктүм на месте. Акмактардычы. Анан ал байкап калды. Айттым, сага чейин эле сенин коллег мошенниктериң чалган мага башка компаниядан десем, ал дагы байкалды, кармалды. Анан кийин эле туруп эле Мегакомдон кайра чалышты тиги мошенниктер. Сен эмнеге мени андай деп атасың? Мен чалган болчумун, пропущен болуп калды. Кайра чалып, мен Мегакомдун сотруднигимин деп мени ишендирүүгө аракет кылышат. Акмактар дедим, силер общий мошенниксиңер, жулкулар. Кармасам өлтүрөм десем, бул балакеттерди сүйлөп, короче, кармалып калды. WhatsApp'ына жазып койгом. Сөгүпчү. Анан кайра чалып алып, мен сенин полный данныйларыңа кредит алам, мен сени андай кылам деп. Короче, Демирбанктын кредит отделине чалдым. Алар айтышты, түндүктөн самозапрет деген функция бар экен, кредит ала албайт экенсиз. Өзүңүз дагы ошо функцияны күчөтө этсеңиз, и мошенниктер сиздин данныйыңызга башка банктардан кредит ала албайт экен. Буну биздин өкмөтүбүз, коопсуздук кызматкерлери ушуну ойлоп чыгышыптыр, ушул сонун функция экен. Ошону күчөтө этип коюңуз деди. Силерге дагы сунуштайм, түндүгү барлар ошол самозапрет дегенди күчөтө этиңиздер, чтобы сиздердин данныйларыңыздарга мошенниктер кредит алып койбосун. Ошондой нерселерди айтып берди Демирбанктын сотрудниктери, и күчөтө этилди. Кудай буйрса баары жакшы болот деген ойдомун. Мошенниктер сөгүш шыккан бойдон калышты. Ошондуктан какой-то мына биз тааныган компаниялардан бирөөлөр чыгып алып, ушундай мындай тигиндей функциялар пайда болду, коддорду айтып кал десе айтпаңыздар. Мен шашып кеттим, башка ойлор менен болуп атып берип коюпмун коддучу. Ошондуктан обязательно ошол компанияларга тастыктоо үчүн чалыңыздар, билиңиздер, чтобы мошенниктерге түшүп калбаңыздар. Түндүктөгү маяка да сүрөтүн коюп коем. Самозапрет дегенди жазсаңыздар түндүктөн чыгат, ошону күчөтөт болуңуздар. Сак болуңуздар.